Allah Taala күч кубат берсе, ал дагы аманат. Жаштык берсе, ал дагы аманат. Деп Аллах ыйманды, дин түшүнүгүнү жаннатка киргизе турган амалдарды сүйгөндөргө гана берет. Ушул үч нерсеге иштеткенде орточо иштетүү керек. Бүгүн ушундай сүрөттөр чыгып кетти. Диндин аты менен акчаны туура эмес иштеттирет. Өзүнүн сүйүктүү пенделерини бир жерде сыфаттарын топтоп баяндаган, ошол сыфаттарды айтып жатканбыз. Ошол сыфаттардын төртүнчүсү жана качан иштетишселер, акча иштетишселер исраф кылбайт, сактап да калбайт, ошонун ортосунда адилеттүү болот. Аллах Таала адам затына эмнени берсе, аны аманатка берген. Ошол берген нерсени аманатка берген, кандай иштетет деп. Байлык берсе, ал дагы аманат. Аллах Таала ошол байлыкты адам кандай иштетет деп сынап көрүп берген. Аллах Таала күч кубат берсе, ал дагы аманат. Жаштык берсе, ал дагы аманат. Карайлы, жаштыгыбыз бар эле бир убакта кетип калды. Билбеген абалда жаштыгыбыз колдон кетти. Бир убакта адамдардын күчү бар эле, ал да кетип бүгүн күчтөрүнө алсырап калды. Ошондуктан Аллах Таала берген нерселерди аманатка сынап берет. Кайсыл адам ошол Аллах берген нерселерди туура пайдаланса, Аллах Таала ал нерсени түбөлүктүү жаннатта кайтарып берет. Инсанга Аллах Таала күч кубат берди. Туура пайдаланды, Аллах разы боло турган жолго Аллах түбөлүктүү жаннатта ошону күчтүү кылып берет. Чарчабайт, кыйналбайт. Аллах Таала жаштык берди, туура пайдаланды, жаннатта түбөлүктүү аны жаш кылып берет. Дал ошондой эле Аллах Таала байлык берсе, байлыкты туура пайдаланган болсо, Аллах Таала жаннатта түбөлүктүү бай, чексиз бай, түгөнбөс бай кылып коет. Ошондуктан Аллах берген нерселерди сынап берген. Ошону ким туура пайдаланса, түбөлүктүү ээ болот. Ким туура эмес пайдаланса, колунан чыгып кетет. Бир адам жаштыгын туура эмес пайдаланса, Алла сактасын, азапка түшүп калса, дозоктун ичинде жаштык жок да. Бир адам байлык берсе, байлыгын туура эмес иштетип алса, дозоктун ичинде байлык жок да. Бир тамчы суу, бир көкүм нан жок да. Бир адамга Аллах каалоо берсе, аны туура эмес иштетип алса, дозоктун ичинде эч кандай каалоо жок да, азаптан башкачы. Ошондуктан Аллах Таала бизге эмне нерсени берген болсо, аны сынап берди. Кээ бир адамдарга бербесе, аны дагы сынап койду да. Ошол үчүн бир адамга байлык берилсе, ал адам түшүнүш керек. Аллах мага сынап берди. Мени кандай мамиле кылат экен байлыкка деп. Бир адамга бербей койсо, ал адам сабыр кылыш керек, айтыш керек. Аллах мага байлык бербеди, сынап сабыр кыла бекен, жоктукка кедейликке депчи. Ошондуктан Аллах бирөөгө байлык берсе, аны да сынап берген. Бир адамга бербей койсо, ага да Аллах Таала сынап берген эмес. Ошондуктан мынтип түшүнбөш керек да, бир адамга Аллах байлык берсе, Аллах аны сүйөт экен деп түшүнбөш керек. Себеп Аллах ыйманды, дин түшүнүгүнү жаннатка киргизе турган амалдарды сүйгөндөргө гана берет. Ал эми байлыкты, бийликти Аллах сүйгөнүнөн да, сүйбөгөнүнө да берет. Ал сүйүүгө байланышпайт. Алланын жакшы көргөндүгүнүн белгиси эмес бир адам бай болуп калса, же бир адам бий болуп калсачы. Ошол байлыкты туура иштесең, Аллахты разы кыла аласың. Сулайман алейхиссалату вассаламга Аллах ушундай байлык берди, андай байлык эч кимге берилген эмес. Берилбейт да кыяматка чейин. Ошол байлык менен Аллахты разы кылды. Каруунга да байлык берилди, бирок ал байлык менен Алланы наразы кылды. Каалоосуна иштетип алды. Зекетиңди бер десе, жок, бул мен өзүм иштеп тапкан нерсем деп туруп алды. Мен илимдүүлүгүмдөн берилген бул байлык деп. Сулайман алейхиссаламга бийлик да берилген. Аллах разы кыла тургандай туура иштеткендиктен ошол бийлиги боюнча не кылды? Алланы разы кылды. Ал эми Намрут, Карун, башка көптөгөн тарыхтагы падышалар өттү. Бийликти туура эмес пайдалангандыктан түбөлүктүү азапка калды. Ошол үчүн Аллах Таала бул жерде айтып жатат, байлык маселесинде качан адамдар бай болуп, аларга
акчалары бар болуп иштетип баштаса, иштетүүдө исраф да кылбайт, аз да кылбайт дейт. Уламалар муну мындай түшүндүрөт. Адамдын иштете турган жери биринчиси кийим кечеси, экинчиси тамак ашы, үчүнчүсү жашоодогу керектүү хажаты, үйү же болбосо машинеси дегендей. Ушул үч нерсеге иштеткенде орточо иштетүү керек. Кандай орточо иштетүү керек? Кийим алып кийгениңизде ушундай кийим кийиш керек, ал кийим не кылбасын, өтө кымбат болуп, сизди текеберлерди катарына кошуп салбасын, сыймыктанып калбаңыз. Өтө эле жупуну болуп, байлыгыңыз көп, бирок кийимиңизди караса өтө эле төмөн болбосун. Жеген тамагыңыз дагы орточо болсун, өтө эле кымбат, таттуу тамактар менен эле жеп. Баягы бир порция эле бата турган курсак, аны $1000 толтурсаң деле, 100 сомго толтурсаң деле, оозуңдан өтүп кеткенден окшош, ич жагы толуп тура берет, билбейсиң. Даамы билинбейт. Тилден ары кеткенден кийин даам билинбейт ал жагындачы. Bir adam tort jedi, bir adam nan jedi, bir adam et jedi, bir adam kurgak nan jedi. Ayırması yok, kursaka kirip ketkenden keyin birdeyi эле турат. Ошондуктан ушул нерседе дагы исраф кылбаш керек дейт. Жана үй, машина, унаа болгон маселеде дагы исраф кылбаш керек дейт. Ушул окуяны айтканда айтат эле, булар сахабалар. Ушул аятта Алла сахабаларды баяндап атат дейт. Эмне үчүнсө, сахабалар тамак жегенде жыргап рахат алыш үчүн тамак жебейт экен. Тамак жегендин максаты жыргаш эмес экен. Тамак жегендин максаты курсак ачты. Ошол курсагым ачып калды, кичине тамактанып курсагымды толтурайын дагы Алланын ибадатыга күчүм келип турсун деген сөз. Рахаттаныш үчүн тамак жесе болбойбу? Болот, бирок ал жаннатта. Бул жакта рахаттанып жеп алып, анан ал жакта кыйналып калбаш үчүн бул дүйнөдө рахаттануу үчүн тамак жебейт экен да сахабалар. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам суу алып келгиле деди эле, чаңкаганда сүткө бал салып келди да. Пайгамбар ушундай кармадагын айтты. Кой деди. Эмне бар дедиле, сүт балы менен дедиле, бир жакшы ниямат, экинчи бир нияматтын ичиге салып коюнуп тур. Өтө жакшы нерсе, сүт кандай таттуу нерсе, бал болсо эми кандай сонун нерсе. Бизче айтканда коктейль болуп калабы? Не кылды пайгамбар салам айтты, кой, муну ичпей эле коюнчу. Аллах Таала айткан, жыргалчылыктарды дүйнөдө кетирип алдыңар деген аят бар. Ошондой суу эле ичейинчи деди. Муну ичсеңиз да суусуңуз канат, жөнөкөй суу ичсеңиз да суусуңуз канат да. Бирок жөнөкөй суу бул каалоодо аткарбагандык болот. Муктаждык бүтө суусун канда. А бул каалоодун артынан чуркагандык болот. Ушинтип кичинени баштап алса кийин чоңоюп кеткенде жетпей кыйналат да. Ошол үчүн кийим кийгенде орточо алыш керек. Палан фирманыкы, баланчаныкы деп албастан. Сахабалардын адаты ушул эле, тамак жегенде ачка калмайынча жебейт эле, рахаттаныш үчүн тамак жебейт эле, курсак ачкандык үчүн жейт эле. Машинеңизге бензин куйсаңыз, машинеңиз рахаттанабы же жөн эле түгөнүп калды, куюп койсоңуз кете береби. Ошондой биздин дагы курсагыбыз түгөнүп калганда, ачып калганда салып коёсуз, кете берет. Ал эми кийим кийгенде ушундай кийим кийишет эле, ысыктан ысытпаса, суукта үшүтүп койбосо болду, ушунчалык эле да. Авратын жаап турса болду экен да. Ошол үчүн кийим кийгендин максаты ушундай, адамдын жазда ысытып жүгөрбөсүн, кышта үшүтүп салбасын, денеңизди толук жаап турасың. Болду, ушундай кийим болсо болду экен да. Өтө кымбат кийимди кийип, анан жарым ачылып калган болбойт да. Бүгүн өтө кымбат кийим ачылып калган, өдө жагда, төмөн жагда ачылып калган, ачылбаса жабышып калган, сирктегилдей болупчу. Бул жакшы эмес. Ошондуктан ал эми үй маселесине келген болсо, үй курганда ушундай үй болуш керек. Ал үй сиздин кереңизге жарасын. Жамгыр өтүп кетпесин, суук өтүп кетпесин, ичиде эс алалыңыз, болду ушунчалык. 4 кабат кылып салып алдыңыз. Эмне болду? 4-нчү кабат чаң басып жатат. 2-нчи кабат, 3-нчү кабат чаң басып жатат. Ошондуктан ушундай кылыш керек үй курган убакытта, баягы сиздин кереңизге жарай турган болсун. Машинеңиз, унааңыз бар, сизди жеткизе турган жерге жеткисе болду. Жолдо калтырбасын. Анан минип чыкпай турганда кымбат болбосун. Кой, ал жака барбасаң бузулуп калбасын, үйдө эле турсун депчи. Ушундай болсун, сиздин максатыңызга жеткизе алсын. Жолдо бузулуп да калбасын, үйдөн чыкпай да койбасын. Кой, ал жака мен барбайм, мен шаардын иште эле жүрөм пока депчи. Ушундай кылат эле дейт. Мына ушу сахабалардын сыфаты эле дейт. Ал эми кээ бир уламалар муну мындай түшүндүрөт. Исраф деген эмне десе, исраф деген Алла наразы боло турган жака иштеткендин атын исраф деп айтат дейт.
Allah наразы боло турган жака туура эмес жака иштетип жатасыз, бул исраф болот. Allah разы боло турган жака бербей жатсаңыз, бул сараңдык болот дейт. Ошол үчүн ошол экөөнүн ортосунда болот дегендин мааниси Allah разы боло турган жака иштетет, Allah наразы боло турган жака иштетпейт. Мына ушундай инсандарды баяндап атат. Демек, акча маселесине келгенде, байлык маселесине келгенде бул меники деп албаш керек экен. Караң, кээ бир адамдар түшүнүшү мүмкүн, мындай чоң үй салбаңыз, чоң машина минбейли, мындай кылсаңыз болот десе түшүнбөй калсын, мен акчама неге молдоке ээ болуп атат, мен акчам деп. Туура сиздики, бирок сиз меники деп албаңыз, анда кедейлердин да акысы бар. Алла сизге берди, кедейлерге дагы берип турсун үчүн. Ал сиз үчүн сыноо да. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Аллах Таала кайсы бир коомго канча кедей берсе, ошончо бай берет экен. Байлар эгерде адилеттүү менен жашап, баягы инсап менен жашаса, жанагындай аша чаппай жашай турган болсо, кедейлер жакшына жашайт экен. Ошол кедейлерге булардын жардамы тийип туруш керек. Ошого ар ким өзүнүн кийиминин жакшы болушун кааласа, жегенинин таттуу болуун, мингенинин үйүнүн бийик болушун каалап кете бере турган болсо, анда коомдо жашоо бузулат. Туура сиздин жашооңуз курулушу мүмкүн, бирок жалпы коомдун жашоосу кыйынчылыкка турат. Ошондон байлар кедейлерди ойлоп жашаш керек да. Умар ибн Абдул-Азизге кайнатасы падыша кызын берип жатканда, кызыма кандай нафака бересиң дегенде, эки жамандыктын ортосундагы бир жакшылыкты берем деди. Ал дегени исраф да кылбаймын, сараңдык да кылбайм, ортосундагы кылам деди. Кызыңызга көп дагы бербейм, падышанын кызы экен деп. Атаңдан алып ал деп бербей да койбоймун, орточо кыламын деп айтты. Ошол үчүн адашуунун бардыгы аша чапкандан же таптакыр көңүл бурбай койгондон болот. Диндин ичинде дагы адашуу мына ушул нерседен болот. Ошондуктан Allah наразы боло турган жерге акча иштеткенден коркуш керек, иштеткен болсо исраф болуп калат. Той топурлардын маселесин карайлык. Allah разы болобу ошол нерседен, ошону бир карап алыңыз. Сиздин ушул кылып жатканыңыздан. Бүгүн ушундай сүрөттөр чыгып кетти. Диндин аты менен акчаны туура эмес иштеттирет. Ошого иншалла баарыбыз ниет кылалы, кимдин акчасы мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, аны исраф да кылбаш керек, жана аны сараңдык кылып иштетпей да койбош керек. Ошол экөөнүн ортосунда болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эң жакшы садака, афдалу садака амбахрин гинан, бай болуп туруп берген садака dedi. Ал дегендин мааниси өзүң аябай кедейсиң, ана садака кылып үйдөгүлөрүңдү муктаж кылып койбо деген маани. Өзүң байсың, ашыкчасын берип тургун деген маани. Байлар бар го, неге десе, байлардын садакасы неге жакшы десе, кедей кедейликтен коркпойт экен, барын бере берет экен. Бай коркот экен кедейликтен. Ошол үчүн байдын садакасы, бай болуп турган мезгилиңдеги садака эң жакшы дегендиги, коркуп турган мезгилдеги садакаң кene үчүн азайып кетет деп коркунуч болот экен. Экинчиси айтат уламалар бул хадистин экинчи түшүндүрмөсү, жүрөгүңдүн ичинен толук Аллага болгон тобокел, ишенич болуп, жүрөгүңдөн дүйнөгө кызыкпоо болуп турсаң, анда бере бергин эң жакшы садака ошол болот дейт Абу Бакр Сиддик радыйаллаху садакасы. Эч нерсе калтырбай, баарын бере берет. Бирок ал үчүн берсе болот, бирок шарт бар да. Сиздин жүрөгүңүздөгү Аллага болгон ишенич, тобокел, үй бүлөңүздүн жүрөгүндөгү ишенич, тобокел бардыгы кыйынчылык келип калганда, эртең арызданып көчөгө суранып чыкпай турган болуп, Алладан сурай ала турган болуш керек. Эгер ал деңгээлге жетпейсизби, анда алып коюш керек, үнөндөп кой, мына жагы эртең керек болот деп. Ошон Аллах Таала баарыбызга акча маселесинен мына ушундай мамиле кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика.